Бөлүнүшкө берилген жерлер жарандардын айыл чарба продукциясын көп өлчөмдө өндүрүүсүнө аздык кылат. Мындан улам дыйкандар айыл өкмөттөргө караштуу мамлекеттик фонддун жерлерин ижарага алып иштетүүгө аргасыз. Бирок айрым серепчилердин пикиринде жерди жарандарга бөлүп берүүдө коррупциялык көрүнүштөр кезиккендиктен жер талаш маселеси көтөрүлүп келет. Айыл аймагына тиешелүү жерлерди туура бөлүштүрүү жана ачык айкындуулукту сактоо максатында укуктук мейкиндик коомдук уюму Кыргызстан Сорос фондунун каржылоосу менен кайра бөлүштүрүү жерлерин аянтын тактап, аны бөлүштүрүү системасын электрондоштурууну колго алды. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Ош облусунда алгачкы жолу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айыл өкмөтүн пилоттук негизде тандап алышкан. Элет элинин тиричилигин негизин түзгөн жерди тактоо алдында жергиликтүүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл эле. Анткени жөнөкөй дыйкандар эмес айыл өкмөттө иштеген адистерда союз учурунда түзүлгөн система менен иш жүргүзүп келишкен. Мындан улам демилгечилер алгачкы кадамды жер адистерин фермерлерди окутуу менен баштады. Негизги максат жергиликтүүлөрдү ачык айкындуулукка үйрөтүү эле. Мамлекеттик менчиктеги айыл чарбасынын мамлекеттик фонддун жерлерин кандай колдонуу керек, анын натыйжалуулугун кандай арттыруу керек, ушул боюнча жалпы калктын толук маалыматка ээ болушу жана анын адилет же жалпы жаамат үчүн, эл үчүн транспаренттүү болуш үчүн ушул максаттуу бүгүнкү семинар көздөп атат. Буга чейин аталган аймактагы мамлекетке караштуу жерлер кимге кандай тартипте берилип жаткандыгы жашыруун болгон. Мындан улам жашоочулар ортосунда түшүнбөчүлүк кездешип келген. Жер бөлүштүрүү маселесинин ачыкка чыгышы менен аталган көйгөйлөр чечилет деп ишенишет демилгечилер. Көбүнчө проблемалар, көбүнчө сот процесстери именно жер маселеси боюнча. Бул жер маселеси эмне себептен болот? Себеби ээси өзү болгон толугу менен укугу көрсөтүлгөн документтер колунда жок. Жоксо тиешелүү ошо бериле турган аукциондор мыйзам чегинде өткүзүлгөн эмес. Ошол себептен биз бирден бир ушуну эсептедик. Жер маселеси айыл өкмөттөрдө чечилсе, анан кийин айыл өкмөттүн өсүшүнө, эртең инвестиция келишине, үчүнчүдөн ачык айкындуулукка жарандар менен бийликтин ортосунда болгон мамилет андан дагы мурунку караганда күчөйүп, жарандардагы ошол нерсе ишенүү пайда болот. Жер бөлүштүрүүдөгү айрым эрежелер тууралуу айыл тургундарына жана тиешелүү кызматтарга маалыматтар берилгенден кийин айыл өкмөтү, жергиликтүү фермерлер жана айылдык кеңештин депутаттарынан атайын жумушчу топ түзүлдү. Натыйжада Кызыл Октябрь айылына караштуу кайра бөлүштүрүү фондуна караган 1280 гектар жер кайрадан эсептелип чыгып, такталды. Бул көрүнүш жерлерди көп жылдан бери ижарага алып иштеткен жарандардын өз аймагын тактап алышына чоң өбөлгө түздү. Айкындуулук менен таза өтүшүнө. Себеби бизди колубузда мурун жер кандай, жер кайсыл жерде экенин билбей, жер канча сом түшкөнүн, бюджетке эмне түшүп атканын билбей жүргөнбүз. Азыр бизди ушул бир фонд каржылап бизге китеп чыгарып берип атат. Китептин алдын алдык. Ошол жерде айкындуулук бар. Бир жагынан элге дагы пайда, экинчи жагынан биздин өзүбүздүн өкмөткө дагы киреше кирет. Ошон үчүн мынабы кылып аткан ишти мен өтө колдоймун. Ошондой ачык айкын болгон жакшы да. Бизде ошо ар бир 5 жылда акцион жүрүп турат. Акцион прозрачный жакшынакай таза өтөт. Жер бөлүштүрүүдөн кийин ижарадан ашкан же колдонуу мөөнөтү бүткөн жерлерди ачык түрдө аукционго коюу демилгеси көтөрүлдү. Анткени бул ачык айкындуулукка гана шарт түзбөстөн жергиликтүү бюджеттин жакшырышына көмөкчү болмок. Айыл тургундары дагы бул демилгени колдошту. Жылдан жылга жердин баасы жогорулап, дыйкандар жерди иштетүүгө кызыгып атпайбы? Ошондуктан азыр мисалы биз алганда 3300 болгон болсо, азыр мүмкүн кийинкисинде 10 000 болуп калышы мүмкүн. Себеби азыр ошого жетип калды азыр. Өткөн жылдын күз айларында түштүк аймагында пилоттук негизде башталган иш аракеттин натыйжасында жарандар атайын окуудан өтүп, айыл өкмөткө караштуу жерлердин жаңыдан картасы түзүлдү. Ага удай эле айыл өкмөтүнүн имаратында электрондошкон маалымат базасы жалпы тургундардын катышуусунда ачылды. Фонддун жетекчилерге чоң рахмат. Себеби
Бул нерсенин бардыгы бир гана айыл өкмөтүгө керек эмес. Бир жалпы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн тургундарына керек. Айыл өкмөттө канча жер бар, анын канча бөлүгү кимге ижарага берилген, ижара мөөнөтү качан бүтөт, баары такталып киргизилген. Социалдык төлөмдөрдүн көлөмү да ушул жерде. Аймакта иштеген журналисттери мурдагыдай кабатталган китептерди издеп олтурбай, компьютердин бир баскычын шилтөө менен бардык маалыматтарды кыска аралыкта таап алат. Бул өз кезегинде дыйкандардын маселесинин учурунда чечилишине мүмкүнчүлүк түзүп берди. Мурун болгондо адамдар очередь менен 1-2 саат жүрчү элем. Азыр 5 мүнөттүн ичинде чечип берди. Бардыгын так кылып, şu менен Soros фондуга жана биздин учуга жүгүргөн айыл өкмөтүбүзгө бардыгына чоң рахмат. Укуктук мейкенди коомдук уюму жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте үзгүлтүксүз аракеттин негизинде түрдүү тоскоолдуктарды жеңип чыгып, жерлерди ижарага берүү системасын түп тамыры менен өзгөрттү. Бардык иш-аракеттер заманбап үлгүгө өткөндүгү жергиликтүүлөрдүн ыраазычылыгына арзыды. Кээ бир учурларда жер жаңжаллары чыгып калат. Мисалы үчүн мен жерими башка бирөө келип талашып калышы мүмкүн да. Азыр эми мындай караганда, электрондук вариантты караганда картадан карап туруп эле ал жер менин жерим болгондугу анык деп оң жагына чечиле турган болду да. Учурда Кызыл Октябрь айылына караган 1280 гектар жердин 800 гектарга жакыны суулуу. Демек бул жерлерди жаңыдан иштелип чыккан аукциондун негизинде ижарага берүү менен айыл өкмөттүн кирешесин жакшыртууга мүмкүнчүлүк бар. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиргендей, аймактагы кайра бөлүштүрүү жерин ижарага берүү менен буга чейин 1 миллиондун тегерегинде түшкөн жер салыгын 2 эсеге көбөйтүү каралууда. Мурун 1000 сомдук жерлер азыр 2-2,5 миңден берилип атат. Акыркы аукциондун жыйынтыгы ушундай көрсөттү. Мурун буга чейин 3000-4000 сомго берилип келген сугат жерлерибиз акыркы март айында болгон аукциондо 21 000 сомго чейин чыкты. Бул жер салыгын жана сосодун төлөмдөрүн кошпогондо. Демек ушундан улам биз прогноз жараттык, эсептеп тактап чыктык. Ошол 1 миллиондун тегерегинде болгон кайра бөлүштүрүү фондунун салыктары 2 миллиондун тегерегинде чыгарганга мүмкүнчүлүк жаралат. Айыл өкмөттөгү социалдык жана саясий коррупцияны алдын алуу, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн Ош облусунда биринчи жолу ушул айыл өкмөттө интернет сайты ачылды. Муну менен жарандар ортосунда келишпестик гана жоюлбастан инвестициялык абал жакшырат деп ишенишет уюштуруучулар. Серепчилер болсо жер бөлүштүрүүнү бир системага келтирүү учур талабы экендигин айтышат. Ар бир адам келгенде баягы толтура кагаздардын ичинен жеринин чыгып отурбай компьютерге баягы фамилиясын эле жазса эле жер кайсы жерде канча көлөм салыгы төлөндү эле деп ошонсун. Автоматизация ушу такталуу бул деген коррупцияны жоюу деген маселе. Анткени себеби көп эле кишилер ушинтип тымызын элге билгизбей канча жери бар экенин, ошол жерлерди өзүлөрүнүкүнө берип, алардан акча алып ушинтип отурган бар да. Бул бюджеттин көбөйүүсүнө алып келет. Бюджет көбөйсө бала бакчалар пайда болот, билим берүү сапаттуураак болот. Ошентип мен ойлойм эртеңки жакшы бакубат жашоого бир кадам ташталып аткан ушул да белгиси. Айыл өкмөттөрдөгү мамлекетке караган кайра бөлүштүрүүнүн жерлерин тактап, ачыкка алып чыгуу сунушу бир канча башка айыл өкмөттөргө берилген. Бирок түрдүү шылтоолор менен максат ишке ашкан эмес. Ал эми биринчилерден болуп, бул демилгени колдогон Кызыл Октябрь айылына 1 жыл мурда коюлган келечек план ийгиликтүү аяктады. Биз бул программаны 2016 жылы 27 февралда 20 кезек сессиябызды 125 том менен бекитип бердик. Мындан ары дагы бул биз айыл өкмөттүн айыл аймагын иштеп алдыга жылуу максатында ар дайым бул нерсени колдойбуз. Өзүбүзгө керектүү иш болгондуктан дайыма колдоп келебиз. Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин кантип ижарага алыш керек? Алар өздөрүнүн укуктарын, ошонун кайсы жерде алыш керек, качан алыш керек, ошону бул негизинен ушул жактан абдан пайдалуу болду. Экинчиден айкындуулук, ачык айкындуулук, анан айыл чарба жерлерин, кайра иштетүү жерлерин, фонддун жерлеринин эффектүүлүгүн жогорулатуу боюнча абдан жакшы бул проект болду. Ошондуктан муну Кудай буйруса бардык айыл өкмөттөргө жайылтабыз.
Буга чейин мамлекеттин кайра бөлүштүрүүдөгү жерлерин жарандарга адилеттүү бөлүп берүү боюнча бир канча иш аракеттер алынып барылган. Бирок маалыматтын электрондук түрдө болбогондугу коррупциялык иш аракеттердин жүз беришине мүмкүнчүлүк түзгөн. Эми заман талабына ылайык ишке ашкан долбоор маселенин түп тамырына чейин чечилишине шарт түздү дешет демилгечилер. Андыктан элет элинин ыраазычылыгына арзыган саамалыкты башка аймактарда жайылтуу максаты турат.